Бишкек шаарынын тургуну Адылбек Көкүмбаев бир нече күндөн бери көмүрдүн баасы кымбаттагандыгынан улам кара отунду сатып алууга чамасы жетпей жаткандыгын айтат. Бүгүн дагы арзаныраак баада алып каламбы деген үмүт менен келген. Кымбат дегенден ала албай жүрөм. Акчам жетишпейт. Анан мен булардын оозунан уккан жокмун, эл айтып атат 6000ден сатып атат деп. Эми арзаныраак болобу деген ой менен күнү келе келип аңдыйм. Бүгүн машина аябай көп экен негизи көмүр ташыган. Бирден, экиден, үчтөн машина эле келчү. Адылбек мырза бүгүн дагы көмүр ала алган жок. Анткени шаар ичинде көмүр саткан көмүрчүлөр иш таштап, көмүр саткан киши жок. Монополияга каршы күрөшүү агенттиги көмүрдүн дүңүнөн баасын тоннасына 4,5 миң сомдо бекитип берген. Бирок ортомчулар көмүрдү дүңүнөн аз дегенде 5 миңден сатып алып, шаар ичи көмүр баасы тоннасына 5,5 7 миң сомго чейин көтөрүп сатууда. Мындан улам ортомчуларга айып салына баштаган. Бул жагдай көмүр сатуучулардын нааразычылыгына алып келген. Бизге кече күнү ушу бүгүн шаар боюнча көмүрчүлөр ишти токтотконбуз. Монополиянын эмеси менен жана Керезбек ким бирдемке иштеген менен бала сүйлөшүптүр. Бизде көмүр группадагы Турат байке. Ошондо видео записиме мага жөнөткөн. Өзүм ошто жүрөм, сотрудниктерим жиберем деген. Монополия келген жок мына. Бүгүн да баа чечилген жок. Бишкектеги айлана өтүүчү жол менен Максим Горький көчөсүнүн кесилишинде чоң жүк ташуучу унаалар көмүр ташып келип, ошол жерден ортомчулар сатып алып, үстүнө акча кошуп кайра сатышат. Кара кечеден көмүр ташыгандар менен алып сатуучулар ортосунда талаш тартыш жаралды. Мындан улам көмүр ташуучулар өз түйшүгүн айтып, Кыргыз көмүр ишканасы шарт түзүп бербей жаткандыгын айтышты. 10 миң эле рубль экен. Биздин Бишкекте 22 миң сомго көтөрдү. Эмнеге көтөрүп атат? Антимонополия карабайт. Караш керек да бир. Россиядан биз интернеттен карасак 10 миң, 11 миң рубль экен. Ошол дөңгөлөгүн үч нейсте атылып атат. Бияка келгенде Туура. 22 миң, 25 миң, 30 миң сомго чыгарып атат. Эмнеге? Аны эмнеге көзөмөлдөй албайт? Соляркабыз өсүп атат, запчасыбыз өсүп атат. Сел үчүнчү. Деталга барып келген биздин ден соолук кетип атат. Жол вообще жок. Секрет, бели сооруйт, бөйрөк, көз шишиген, суук тияктачы. Аны ким ойлойт менимче? Ачка ток. Tamam, бияқта эсептеп койдук топкой, эсептеп. Эмне эсептеп койсуң? Эсептегенде мондо эсептеп Жатып алып эсептеп алчок кресло. Ал эми Кыргыз көмүр ишканасынын пландоо бөлүмүнүн баш кадиси Талант Скандарбеков көмүрчүлөргө бааны көтөрбөөнү суранып, көмүр кара кечеде 1330 сомдон жетиштүү эле сатылып жаткандыгын айтты. Кара кечеден былтыркы баягындай эле баа менен чыгарып атабыз. 1330 сомдон. Бүт айдоочулар баары билишет, камайсыздар баары билишет. Берден азыр өкмөттүн распоряжениясы чыкты. Ушул бааны түшүрүү боюнча мобилдий группалар түзүлдү. МВД, налоговый, антимонополиядан, СМБдан, администрациядан, бүт жактан ушундай мобилдий группа түзүлүп атат. Бу жерде себепсиз бааны көбөйтүү боюнча да айдоочулардын баарына эле айтып атабыз, иштеп атабыз. Ал эми монополияга каршы агенттигинин директорунун орун басары ортомчулардын иш таштоосу тууралуу маалыматы жок экендигин билдирип, ал күнү текшерүү иштери толук жүргөндүгүн билдирди. Баш ийбеген сатуучуларга мыйзамдын негизинде айыптын 5 түрү салынып, тиешелүү чаралар көрүлүп жаткандыгын кошумчалады. Биздин өкүлдөр күндө ошол жерде жүрөт. Бүгүн дагы бар, эртең дагы, бүгүн деле ушул Чүй областы боюнча, Бишкек шаары боюнча бүт ошол райондорго бөлүп, бизден ошол ыкчам мобилдүү топторубуз бар. Күндө ошол жерде иш чараларды алып барып жүрөт, көзөмөлдөп жүрөт. Келген ошол айдоочулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жүрөбүз. Бааны көтөрбөөгө биз чакырып атабыз. Эгерде укпай ошолорду кылса, чараларды биз көрүп атабыз. Биз МВД, ошол ДПСтер менен иш таштаган, иш таштоо деп бул мен андайды укпадым. Биз ошол суббота күнү кечке ошол жерде жүрдүк. А биздин ой жакта ошол жактарда отун кампаларда көмүр сатылып атты. А биздин ойдогу ошол стихийный точкаларда көмүр сатылып атты, көмүр жетиштүү болуп турду. 16 ноябрдан тарта Бишкек шаарындагы көмүрдүн тоннасы 3 миң сомдон сатыла баштады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Мындай буйрукту мамлекет башчы өзү бергендиги белгилүү болду. Зымрат Эркинбекова, Бексултан Топчубеков, Марал Кабар.